Neighbors uyumundan hoş kelipsizler. Sizlerdi görüp turgan üçün abdan tanıştamın. Men Aydana және sizlerdi bugün bizdin ayıldарды kompleks өнүктүрүү долбоорунун эң баштапкы 4 максаттары менен тааныштыргым келип турат. Аялуу катмарлардын социалдык-экономикалык кырдаалын жакшыртуу жана анын потенциалын чыңдоо. Аялдардын укуктарын бекемдөө, туруктуу кирешелерди жогорулатуу, өкмөттүн айыл аймактарын өнүктүрүү боюнча потенциалын күчөтүү. Саламатсыздарбы? Менин атым Гүлзина. Мен айылдарды комплекстүү өнүктүрүү долбоорунун башкы координаторумун. Мен сиздерди бүгүн көрүп турганыман аябай кубанычтамын. Мен бүгүн сиздерге биздин ар бир айылда 30 айылда өнүктүрүлгөн, жакшыртылган базалык инфраструктуралар жөнүндө айтып кетем. Ошолордун бири болгон биздин Карабулак айылындагы спортзал, аянтчасы спортзал оңдоп түзөө иштеринен өттү, бүтүрүлдү. Азыркы мезгилде айыл өкмөтүнө өткөрүп берүүгө даяр. Жаңы Байбич, Кыргызстан айыл өкмөтүнүн Акбулак айылынын айыл башчысы. Азыркы күндө мынау Шамай каналынын жанында турабыз. Шамай каналы эскилигине жеткенине байланыштуу мына Корея уюму тарабынан жаңыдан мындай көркө таштар жаңыдан лотоктор коюлуп 750 метр жерге койка уюму тарабынан корейский коюп берип, мына элдин кыйла түйшүгүн жеңилдетип, азыркы күндө 400 гектардан ашуун суу каналдан суу ичип эгиндери быйылкы жылы жакшы болду десек жаңылышпайбыз. Саламатсыздарбы? Менин атым Айгүл. Баарыңыздарды көрүп турганымдан аябай кубанычтамын. Мен Кыргыз Республикасындагы айылдарды комплекстүү өнүктүрүү долбоорунда тала координатору болуп эмгектенем. Бүгүн сиздерге биздин долбоордун экинчи максаты болгон аялдардын укуктарын жогорулатуу жөнүндө сиздерге маалымат берип кетмекчимин. Бул максаттын алкагында биз өзүбүздүн 30 максаттуу айылдарыбызда кыска мөөнөттүү бала бакча жана өнүгүү борборлорунун курулушун аяктадык. Бул кыска мөөнөттүү бала бакчалар азыркы учурда кээ бир жерлерде толук кандуу бала бакча катары иштетилип, ал эми өнүгүү борбору болсо биздин аялдардын өзүнүн потенциалын жогорулатуу, ар кандай тренингтерден жана окутуулардан өтүү максатында курулган. Ал эми ошол эле максаттын алкагында биз ар бир айылыбызда 30 аялдан куралган агрот программасына катышкан топторду түздүк. Бул программанын негизги максаты аялдардын өздөрүнүн огороддорунда жаңы агротехнологиялар үйрөнүү менен бирге түшүмдөрүн жогорулатуу жана кошумча кирешелерди алуу. Ошондой эле бул максаттын алкагында өзүбүздүн айыл тургундарын гендердик теңчилик жана финансылык сабаттуулук боюнча окутуулардан өткөрдүк. Саламатсыздарбы? Мен Таисова Жыргалбы Бекиевна. Каракулжа районундагы Каракулжа айылындагы койка жана гүлней борс уюштурган өнүктүрүүчү борборундагы берекелүү өнүгүү коомдук бирикмесинин лидери болом. Биз койка жана гүлней борс долбооруна катышканыбыздын себеби төмөндөгүчө. Ал абдан көп багыттуу, көп масштабтуу долбоор болгондуктан бизге биздин айылдын социалдык экономикалык абалын өстүрүүгө жана башка багыттар жөнүндө өсүүсүнө абдан жакшы иш аракеттер болгондугуна байланыштуу биз аябай катышууга ынтызар болдук. Мисалы үчүн биз гендердик саясат боюнча катышканыбыз абдан бизге маанилүү болду. Бул мисалы үчүн ушу гендердик саясат боюнча айтып берсек, мисалы аялдардын үстөмдүк кылуу, гендердик теңчилик жана аялдардын үстүнөн эркектердин үстөмдүк кылуусу жана ошондой эле жана башка дагы бир үстөмдүк кылуулар боюнча иш алып баруу максатында биз катышуу мүмкүнчүлүгүбүз түзүлүп, биз абдан ыраазычылык менен ушул багытта окуп жана катышып, көптөгөн окууларды алып биз катышып жатабыз. Саламатсыздарбы? Менин атым Аида. Азыркы учурда Кыргыз Республикасындагы айылдарды комплекстүү өнүктүрүү долбоорунун адисимин. Мен сиздерге биздин 3-чү максатыбыз тууралуу айтып бермекчимин. 3-чү максат бул ар бир фермердин түшүмдүүлүгүн көбөйтүү, алардын продукциясынын түшүмдүүлүгүн 10%ке жогорулатуу. Ошону менен бирге алар биздин фермерлерге тренингтерди, агротренингтерди, бизнес тренингтерди уюштуруу. Андан сырткары биз фермерлерибиздин түшүмдүүлүгүн жогорулатуу менен логистический центрлерди ачып берүү, айыл өкмөтү менен биргеликте. Андан сырткары алардын продукциясын сактоо жана тышкы базарларга сатуунун жолдорун дагы үйрөтүү менен камтылат.
Мен Азимов Акбаралы. Баткен облусуна караштуу Баткен районунун чек айылында жашайм. Ошо Койка Гуднергос эл аралык уюмунун менен сабактар болуп калды. Ошолорду көрүп катышып калдым. Ошондон бери ошол сабактарга, тренингтерге катышып келатабыз. Бул Койканын кызматкерлери ошол бизге ошол сабактарды биз катышып, угуп, көрүп жатабыз. Анан мына ушул багбанчылыгыбызда, жашообузда, тиричилигибизде колдонуп атабыз. Ошол жагы бизге жакшы болду. Ошол жагы жагып атат. 안녕하세요. 통합적 농촌개발 프로젝트 매니저 원일영입니다. 저희 프로젝트에서는 30개 마을에서 진행하고 있는 다양한 활동들과 더불어 정부의 농촌개발 정책 실행 역량 강화를 위해서 수원국 정부와 다양한 활동들을 진행하고 있습니다. 먼저 한국 및 현지 전문가들과 함께 키르기즈 공화국의 과수 클러스터 개발 전략서를 개발하였습니다. 이 전략서를 통해 국가의 중장기 농촌개발 전략 및 방향을 제시하였으며 키르기즈 과수산업 프레임워크를 포함 해당 분야의 비전 및 목표, 실행 전략을 담고 있습니다. 또한 공무원들의 농촌개발 역량 강화를 위해서 키르기즈 농업부 차관님을 포함한 중앙 및 지방 공무원 20명을 대상으로 한국 초청 연수를 진행하였고, 키르기즈 현지에서 2회에 걸쳐서 과수 분야에 관련된 정부 및 국제기구, 민간 분야의 전문가를 대상으로 현지 워크숍을 진행하였습니다. Кыргыз Республикасынын президентинин Ош облусундагы ыйгарымдуу өкүлчүлүгү Корея эл аралык кызматташтык уюмунун айылдарды комплекстүү өнүктүрүү долбоору менен абдан тыгыз кызматташтыкта иш алып барып жатабыз. Айрыкча ушул электик аялдардын ролун көтөрүүдө, жергиликтүү жааматтардын ушул агросекторду өнүктүрүүдө, ошондой эле билим берүү жаатында бир топ алгылыктуу иш аракеттер жүргүзүп жатат. Ушул 2022-2023 жылдары Ош облусунун аймагында 18 мектепке чейинки билим берүү мекемелери кыска мөөнөттүү балабакчалар ачылып, бүгүнкү күндө миңдеген балдар ошол жерден катыктуу билим алып жатышат. Андан сырткары ушул биздин региондун аймагындагы дыйкан фермерлерди окутууда, аларды сапаттуу үйрөндөр менен камсыз кылууда жана алардын ушул түшүм алуунун молдуулугуна өзгөчө жардам берип жатышат. Быйылкы жыл биз үчүн абдан ооматтуу жыл болду. Ал үчүн сиздерге терең ыраазычылык билдиргим келип турат. Алдыбызда дагы албан игиликтер болсун. Биздин айылдарыбызды биргеликте өнүктүрө берели.